ККМди зарядка сайып койгонбуз. Мына көрдүңүзбү? Региондорго жараша патент азыраак болот. Сразу эле таза оюнду баштайлы деп атабыз. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Таластагы базарларды кыдырып чыкты. Анда көпчүлүк соодагерлердин ККМ аппараттарды формалдуулук үчүн гана пайдаланып келгени билинди. Шыкмаматов соодагерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, салыкка кайрадан патент системасы киргизиле турганын маалымдады. Последний раз качан алдыңыз? Чын айтыңыз. Мына биякта чоңгуз чын эле айтты. 3 күн мурун уккан. 3 күн мурун болуп калды ооба. Сиз деле 3 күн мурун урдуңуз, көрдүңүзбү? Ошондуктан биз жана ККМде эмне үчүн кереги жок деп атабыз? Анткени адамдардын баардыгы ККМде для галочки эле бир күндө 1, 3 күндө 1, анан 2000 сомго, 3000 сомго уруп коюп атат. Пенсионерлер дагы ушул эме жөнүндөчү баз албайбыз ККМ аппаратын, ушул жерде отурган кошуналарыбыз. Ой, пенсионер эмес, мен экөөбүз баз албайбыз. албайбыз. ККМ урасызбы? Ооба. Только мына чын айтыңыз. Алып келиңиз. ККМди бүгүн биз эс алдын жаңы келдик. Бүгүн чыктык базарга, ККМди зарядка сайып койгонбуз. Мына көрдүңүзбү? Биз патентке заабыз. Бир да адамды көргөн жокпуз, чыкылдатып ар бир самынга ККМ урган. Сиз мисалы үчүн моуну сатсаңыз ККМ урушуңуз керек, туурабы? Муну сатсаңыз да ККМ урушуңуз керек. Бул жерде көбү бир күндө эле кечинде койкой бир ККМ уруп коеюн, текшерип калбасын деп туруп 1000 сом уруп коет экен. Мына көрдүңүзбү, эл кыйналганын монтип ККМ чекти, жаңы эле урдум чектеп туруп даярдап туруп коет. Ачып болсун караңыз. Козрен. Базардыкта эң шылтымен. Апрелдин 10-unda урган да. Ошон үчүн биз силердин сунуштарыңарды эске алып, силер минтип убара болуп, апрелдин 10-unda бир чек туруп коюп, салык инспекциясы келип калса, моуну көрсөтө коеюн деп турасыз. Эми баары эле ошентип атат. Биз муну туура эле түшүнүп атабыз. Кааласаңыз чек ККМде болосуз. ККМ уруп оборотту 8ге чейин көрсөтсөңүз 0 төлөйсүз. Эгерде жок деп кааласаңыз, патент көрсөтөсүз. Анда момундай машакат болбойт. Эгерде бул машакат деп эсептесеңиз, бул бузулат экен, заряд кылыш керек экен. Патентке эле өтөсүз го. Ошо жакшы экен? Патент эле оңбот. Патент эле туура болобу? Патент эле оңбот. Анан Талас региону мисалы үчүн региондорго жараша патент азыраак болот. Бишкек Ош кичине кымбатыраак, а региондор кичине арзаныраак. Анткени силерде баягы затрата транспортный расходторго кетет. Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Шыкмаматов аймактын тургундары жана ишкерлери менен жолукту. Анда президент салык системасын жеңилдетүү тууралуу жарлыктарга кол койгонун, өкмөт эми мыйзам долбоорун даярдап парламентке алып келе турганын айтты. Анын өзүнүн мыйзам чыгаруунун эрежелери бар да. Ага определенный бир убакыт кетет. Анан парламентке барып, парламенттен 3 окуудан өткөрүп, анан кайра президентибиз кол койгондон кийин ошол эреже иштейт. Ошондуктан кээ бирлерибиз мына патент десе, эртеси күнү келип алат турбайбы салыкка. Кана менин патентим депчи. Ошондуктан ал тапшырма, ал мыйзам токулуп, парламент кабыл алып, президентибиз кол койгондон иштейт. Бирок көрүнгөн тоонун алысы жок дегенде указ чыккандан кийин ал сөзсүз түрдө ишке ашат да. То есть маселе чечилди деп түшүнө берсеңер болот. Өлкө башчысы Садыр Жапаров салык системасын жөнөкөйлөтүп, көмүскө экономиканы азайтып жана ишкерлерге шарт түзүү максатында жаңы жарлыкка кол койгон. Анын негизинде салык тармагында бир катар өзгөртүүлөр болот. Тактап айтканда патенттик система кайра киргизилет. Указдын негизинде биз азыр жогорку кеңешке мыйзам даярдап киргизебиз. Президентибиздин тапшырмасы негизинде ал патент системасын кайра киргизүү. Жана соодага. Бул не деген сөз? Бул мурункудай патент эмес. Көп айтып атпайбы азыр мурункудай патент. Андай эмес. Азыр электрондук патент болот. Бул жана цифровой форматта мурункудай коррупциогендик көрүнүшкө жол бербейт. Экинчиден, кирешеси көп, кирешеси көбүрөөк патент төлөйт, азыраак төлөйт. Шыкмаматовдун айтымында этатан ККМ СФ жоюлуп, патентке өткөн соодагерлер ашыкча бюрократиялык процедуралардан арылат. Жарлыктын негизинде ишкерлерге жана зергерлерге өзгөчө жеңилдиктер берилип, соода кылгандар салыкты кирешесине жараша төлөй алат. Ставка порог деп коет. Бул 30 миллион порог баланча төлөйт, анан 50 миллион баланча төлөйт, 100 миллиондон аса баланча деген бар болчу. Азыр биз баардыгын бириктирип эле жөнөкөйлөштүрүп 50 миллионго чейин 0,5% төлөйт. Бул абдан оңой жеңилдиктер да бул. Мына 50 миллионго чейин бул 0,5, 50 миллиондон ары бул единый налог деп коет, бирдиктүү налог 4,2. Бул эгерде наличка, акчаны наличка кылса бул
4%, эгерде мындай которуу жол менен кылса, мамлекет көбөртүп турат, анда 2%. Кыргызстанда зергерлер боюнча буга чейин салык нагрузкасы оор болуп келген, биз ошону 0,25 кылып атабыз. Бул деген сөз биздин зергерлерге мамлекет тарабынан болуп көрбөгөндөй бул камкордук. Эгерде сатуучу товарды кимге сатканын так көрсөтпөсө, анда сатуучу 4% салык төлөйт. Ал эми документтери жок товарлар боюнча мурда эсептелген салыктар каралып чыгат. Чакан жана орто бизнеске мурунку жылдар үчүн айыппул салынбайт. Бирдиктүү салыктын 0,1% жана 1% өлчөмүндөгү ставкалары жоюлат. Мына сатуу налог с продаж деп коет, ошо сатуудан түшкөн салык мурун 4% болсо, азыр 2%ке түштү, эгерде бул базарларга сатылса. Обезличенная деп коет, ошого 4-төн 2-ге түштүк. 2-се да. Мындан тышкары базарларда мурун салыктын түрү бар болчу 3-2 деген. 3 деген бул наличка, накталай акча менен болсо, ал эми баягы санариптик переводдор менен болсо 2 деген, 3-2 деп бөлүнчү. Азыр ушул 2-1 болду. Бул дагы бир тепкичке ылдый түштү. Эгерде силер наличка менен соода кылсаңар 2% төлөйсүңөр. Эгерде баардыгын көзөмөлгө салып, мамлекет цифровой форматта көрүп турат да перечисление. Ошентип турса 1%. Бул дагы жакшы жеңилдик. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы таза ачык иштеген ишкерлерге жардам бере турганы жана коррупцияга мүмкүнчүлүктү азайтары айтылды. Белгилей кетсек, 2024 жылдын 1-июлунан баштап Кыргызстанда патент жоюлуп, ККМди колдонуу милдеттендирилген болчу. Аклай Карабаева, Регион.